Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул биз айылдардын жана шаарлардын тургундары. Биз айылыбызды же шаарыбызды өнүктүрүү маселелерин ар кандай жолдор менен өзүбүз жана жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу чечебиз. Жергиликтүү кеңештин депутаттары айылыбыздын же шаарыбыздын өнүктүрүү планын жана биздин салыктардан куралган бюджетин бекитишет. Ал эми бекитилген өнүктүрүү планын аткаруу жана күнүмдүк маселелерди чечүү бул айыл өкмөтүнүн же мэриянын милдети. Айыл өкмөтү менен мэрия жергиликтүү кеңештерге отчет берет. Айыл өкмөтүнүн күнүмдүк милдеттеринин бири калкка кызмат көрсөтүүнү уюштуруу. Мисалы, таштандыларды чыгаруу, ичүүчү суу менен камсыздоо, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, көчөлөрдү жарыктандыруу. Ошол эле учурда кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууда жергиликтүү тургундардын катышуусу абдан маанилүү. Элдин билими да, өздөрүнүн ой пикири да бар. Жергиликтүү бийлик калкты чечим кабыл алууга жигердүү катышууга үндөп, анын пикирин эске алышы өз ара ишенимди жогорулатат. Ошентип эл менен бийликтин кызматташуусу айылдын же шаардын ийгилигине жол ачат. Кандай жашоо кечебиз? Биргеликте чечебиз.